Assalamu алейкум достор, кандай турасыздар? Бүгүн Америка Кошмо Штатында майрам. Иштеп элебиз, жыргап жүрөбүз. Анан конокко келип калдык. Болот байкем конокко чакырып калды. Болот байкемдин жүзүн бүгүн биринчи жолу көрүп атам. Мурда телефон менен сүйлөшүп калчубуз. Келгенине бир 2 жылдай болуп калды. Алмаз, мен грин карта утуп алып Америка Кошмо Штатына келдим. Бир күнү Кудай буйруса чай ичебиз деген да. Анан ошол келип калдык конокко. Азыр мен сиздерге видео чакан, видео тартып берип тааныштырам достор. Азыр мияка кирели. Бул деген Норсайдка жакыныраак жерде жайгашкан жер. Кирели дагы тааныштыралы. Ассаламу алейкум. Видео тартып баштадым. Кандай турасыз? Жакшы турасызбы? Мындай чакан эме болуп койдум. Тааныштырылып койдум. Конокко чакырып калдыңыздар, келдик. Кош келипсиз. Сүйүнүп атабыз. Кош келипсиз. Кызыңыз, Саламатсызбы? Атың? Атым Айдай. Аты Айдай, биз өткөндө Ильяс байкеникине барганбыз да конокко. Кызы менен Сиз менен подругам бир мектепте окуганбыз. Аха, жакшы. Университетте окуп аткан турбайсыз, Биринчи курс. Архитектор, инженер болом. Хорошо. Жакшы, азаматсың. Жакшы, сүйүнүп келип конокто турабыз, достор. Айтып бердим, өткөндө Болот байке чалып таанышып 2 жыл мурун келип болду, келгениңерге. 2 жыл болду. Грин карта утуп. Грин картадан келгенбиз иште отабыз. Кандай болуп атам? Жакшы. Кудайга Америка. Жакшы эле. Жакшы. Сиз кичине сөз сүйлөп коюңуз. Болот байке эмеден камерадан кичине сүрөтөп атышат, Ошо биздин келгенибизге 2 жыл болду Америкага. Кудайга шүгүр, жашап жатабыз, окуп жатабыз. Биздин максатыбыз кызыбызды окутканды келип элек, ошол 12-классты бул жактан окуду Америкадан, анан азыр 1-курска өттү университетке, ошол. Жакшы. Өзүбүз иштеп атабыз, көнүп калдык, абдан жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. 2 жыл болуп тур. Биз эме болуп кетип турбайсызбы? Куда болуп кетип турбайсызбы? Биз кудабыз. Ооба. Азыр таанышып атпайсызбы? Керез деген эме бар, тай эжем бар да. Анан силер жезде жакып экенсиңер, Зарылбек жакып. Зарылбек менен байкем болот. Кирес менен жеңем болот. Жакшы. Сиз менен куда болот экенбиз. Жакшы. Куда болуп катышып жүрөлүк. Силер деген 2 жыл мурун чалганда мен болот куда деп жазып коюп турмун. Ана бай күнү кетип барсам эле дырың деп звонок, жумушка баратам как раз. Ой, Алмаз кандай, жакшыбы дейт. Анан ким болот куда? Кайсы болот куда деп 2 жыл мурун сүйлөштүрүбүз да. Анан айтып атпай, Алмаз давай. Башты 2,5 жыл болду. 2,5 жыл, Давай конокко кел деп койду, анан үйгө келип сүйүнүп болот байкем конокко чакырды деп. Кайсы болот деп. Биз таанып айтабыз да, биз биринчи жолу жүз көрүшүп атабыз да. Жакшы. Абдан сонун. Жана да кичине сөз кылбадыкпы? Америка кандай экен? Американын эмеси, балдары, биздин балдар менен айырмасы. Мектепте не требовательный, окусаң окуйсуң, окубасаң окубайсың деген жөнүндө. Мектепте канча окуттуң? 2 жылбы? 2 жыл окудум. 2 жыл. 12-12 классты. Келгенде англис тили бар беле, жок беле? Ну, кичине бар болчу, средний. Кичине бар беле? Анан 2 жыл мектепте окугандан кийин жакшы эле болуп калды да. Жок калды азыр. Аз түшө өрүт бар. Азыр деген спокойно сүйлөшөсүң да? Спокойно. Спокойно сүйлөшөсүң, Жакшы. Молодец. Университеттен английский класс албайм да. Тест бергем, тест бергенден кийин албай эле койсоң болот деген. Жакшы экен да, уровень жакшы экен да. Биздеге дагы жакында эмелер келди. Кайнагаларым келди, үй бүлөсү менен. Алар да грин карта утуп келди. Балдары университетке окуштун астында эме англис тил окушту. Англис тил окушту. Тест берет да, IELTS деген. Жакшы. Ана эме китебин көрсөтчү, жана сүрөттөрдү көрсөтчү. Сальмышка эме тартты. Сүрөткө тартат. Сальмышка сүрөткө тартат. Бул деген биринчи болот байкеден башталды. Кана, болот байкени көрсөтчү. Кана. Мына. Батырсың. Болот байкени тартты. Окшоштурбу я, болот байкеде окшоштурбу? Анан ким тарттың? Айда эжесин тарттым. Мына Айда эжесин. Ой, копиялы турбай, копия куюп койгондой болуп калыптыр. Анан ким тарттың? Айлин тарттың бе? Айлин кичине эметип калыптыр, чоң кыздай болуп калыптыр. Ой, жакшы. Таланты бар. Сиздерге чоң рахмат.
Дагы азыр жаңы эле келдик экен, бакылдашып отурабыз, жакшы туугандашабыз. Эмет туралы катышып. Кудай буйруса кийинки жолу биз конокко чакыралы. Биздин да эшиктерди көрүп кеттиле. Эмеге да жакшы болду, Салимушка жакшы болду, өзүнүн эжесин таап алды. Чынбы? Салима деген ким эле? Эженин аты ким? Айдай. Айдай эже. Сен деген мындай кылсаң болот да. Айдай эженин телефонун алып аласың. Өзүңдүн телефонуңду берип коесуң. Анан чалышып сүйлөп турасың. Алло, Айдай эже, кандайсыз? Жакшы турасызбы деп чалып турасың, макулбу? Ошентип эле? Өзүң эжең, өзүң эжең. Айдай эжеси. Болот байкемдин кызы Айдай. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сен өзүң орусча жакшы сүйлөйт кыргызча. Постараюсь кыргызча алып. Кыргызча айтып бергенге. Көптөгөн мекендештердин балдары бул жака, мекендештер келгиси келет, балдары бул жакта окугусу келет. Аны өзүң жөнүндө мындай шашпай айта бербейсиңби? Канча жашында келдиң, мектеп жөнүндө? Мен ошол школду Россиядан бүтүп келгем 10 классымды. Аны бияка келип 11 класска кирдим. 11 класста английский менен да кичине оор болду. Бирок ойлогом ошол аябай кыйналам, анан көп убакыт кетет үйрөнгөнгө деп. Бирок бат эле 2-3 айдын ичинде эле үйрөнүп кеттим. Анткени практика көп. Бияктан практика үчүн эле элдин баары түшүнөт, сен башка шаардан келгениңди. Бияктан анткени бүт баары иммигранттар. Анан ошол практика үчүн эле бат эле үйрөнүп кетесиң. Эметчи орусча сүйлөгөн мугалимдер барбы мектепте, жокпу? Менин школумда жок. Жок, Вообще жок. Бирок мындай атайын райондор тандаса болот. Ошол орус инструкторлор болот, помощниктер болот. Мындай басым жокпу? Сен чужойсуң, сен деген орусча англисче билбейсиң, балдар сени менен бөлүшпөй, мындай сүйлөшпөй, андай жокпу? Ал возможно мындай кинолордо болот, бирок в реальности андай вообще жок. Андай жок. Түшүнөт, бүт баардыгы интерес кылат, сен каяктан келдиң, аякта кандай болчу, например, бул сөздү кандай орусча айтасың, или кыргызча кандай болот деп. Мен менен даже привет деп айтышты салам. Привет деп мында учурашчу, Да, ошолорду үйрөнгүсү келет алар. Ошол сен деген көңүлүңдү ооруткан жок эч ким, ооруткан жок. Мектепке 10 бул high school да, high school. High schoolга сен деген автобус менен барып аттыңбы башында? Башында автобус менен барып аттым. Үйгө чейин келет, үйдүн алдынан алып кетет, анан школдун аягында алып кетет үйгө. Канчанчы класстан баштап машина менен жүрө баштадың? Бияктан негизи 9-класстан баштап эле айдап башташат билдер. Бирок мен келгенден кийин 18 жашты күттүм толгонго. Ошондон кийин школду окуй эле койсом болот да, education бар, правага үйрөтөт. Ошону окуй эле барасың, DMV-ге сдаёшь, на компьютерден бересиң тест. Тестти биринчи компьютерден бересиң. Андан кийин ошол эле күнү практик. Road тест деп коет. Road тестти тапшырдым. Ошол бир күндө эле алып алдым. Эч нерсени окубай эле. Эчтекени окубай эле. Үйдөн эле усуна телефондон кылып отуруп. Ошондо канча жашыңдан баштап айдай баштадың? 16 жашымдан. 16 жаштан. Азыр деген Кыргызстанда мындай да. Практика жок да, мектепке барган балдар өзүнүн машинасы менен келет деген ойдо жок нерсе, чынбы? Мыякта болсо 9-класстан баштап эле 9-10, 11, 12. 4 жыл эле машина менен келе беришет экен да. Атайын парковкалары чоң, атайын ошого караштырылган да. Жакшы. Эметчи сабактар менен айырмасы бар бекен? Кыргызстан менен мыякта. Да, бизде өзүң тандайсыңбы мыяктан? Кыргызстанда бир программаны өтөсүң да. Ошол 10 условно берилет, сабак ошонун баарын жабышың керек да, кредиттерин. Бияктан өзүң тандайсың, анткени өзүңдүн мейджорыңды карап, ошол профессияңды будущий, ошого тандайсың. Мен архитектор, инженерге тапшырган үчүн ошол черчение, математика, физика деген сабактарды көп басым алдым да. Ошолорду тандап, ошолорду окугам. Жакшы. Азыр болсо каякта окуп атасың? Азыр Иллинойдун университетинде окуйм, 1-курсунда, на гранте. На гранте деген бул окуу $60,000 окуу 1 жылда. Это с проживанием, ошол тамагы менен 60,000, а так өзү окуусу 40,000 турат. 40,000 турат жылына. Например, 40,000 окуу, 20,000 жашоо, жашаган жериң, питанияң, парковка, бүт баарын кошкондо ар бир студент $60,000  1 жылда төлөйт, окушат. Сен болсо бир тиын төлөбөйсүң. Төлөбөйм, да. Анткени мен ошол эсселер жакшы жазып, экзамен SAT-ни жакшы тапшырат. Биякта SAT деген ошол бизде ORT деген экзамен эмеси да, аналог. Наоборот, сага стипендия төлөп беришет.
Да, 1000 төлөп берет семестрына 5 айына. Это только бирок ошол университеттин немелерине корутулам да. То есть библиотекага барып китеп алам или тамак библиотекадан жей алам. Ошого. Жакшы. Достор, көрдүңүздөрбү? Ата энелердин баары Америкага эмнеге келип атат? Балдарыбызды окуталы, билим берели деп, жанан ата эне ойлойт да, кызымды университетке өткөрүп, окутуп, $60,000 төлөйм десе, айдай болсо молодецтик кылып туруп, ата энесин бир тыйын төлөтпөй туруп, наоборот, Американын счетунан $1000 алып коюп атат да, 5-6 айда. Ошондуктан коркпой эле келе бериңиздер. Коркпой эле. Там все получится, если стараться. Мындай эме жокпу? Эмнеге Америкага келдим? Келбей эле койсом болмок, Бишкек эле сонун болчу. Андай ой барбы же жокпу? Аяктан кантип өсмөк элем, аяктан нужно было бы көп степс проходить, чтобы к этому дойти. А бияктан мага бүт мындай берип атат да возможность. Возможность көп, Америкада, Америкада. Кудай бир салып университетте канча окуйсуң? 4 жыл, бирок мен магистратура менен 6 жыл болду. 6 жыл. Магистратуранда окуйм деп чечтиң уже? Окуйм да. Анткени антисиз антпесем зарплатам азыраак болот. Эмечи, Салима. Кел, эжең жанына отур азыр. Тек отур ал, тек жерге отур ал. Салима дагы аябай жакшы сүйүнүп атат, эжемди таап алдым деп. Айда эжеси эме өкө эже сиңди болуп жүрүшөт, сен айтпадыңбы жана телефонун алып аласың деп. Сен дагы чоңойгондо көрдүң, айда эжедей болуп, жакшы окусаң, чоң окуу жайга өтөсүң, акча төлөбөйсүң. Наоборот, сага акча беришет. Немножко мугалим болгусу келет экен. Мугалим болсу келет, ооба. Мен муну айтып берем, врач болосуңбу, тиги болосуңбу болсоң, только мен мугалим болом дейт. Эми өзүнүн решениясы да. Да, эме американец балдар кандай экен? Кыргыздар менен американецтердин айырмасы кандай экен? Жакын достошпойт. Жакын достошпойт. Мындай на расстоянии, дистанция кармап турушат. Алардын жакын достору мындай садиктен бери келаткан достор менен жүрүшөт да. Көп мындай жаңы кишини не подпускают. Жакындатпайт. Эми кандай хай деп коюшат да, бирок мындай. Кичинекей small talk деп коет го. Мындай ватпаттан эле как дела, анан кандай жүрөсүң, кайсы сабакка бартасың деп коюшат болду. Жакшы. Эми болуп атпайбы, анын дагы жанагы 1-класста окуп бүттү, 2-класста биздики деген Кыргызстанда кандай 1-класста айылдан баштайт, же ошо шаардан 1-класстан баштайт, 10-класска чейин баягы эле достор менен окуй берет, анан аябай жакын болуп калат да. Америкада болсо 1-классты бүттүң, кайра 2-класска барганда башка балдар менен окуйсуң. 3-класска барасың, башка балдар менен окуйсуң, ушундай. Менин школамда ошол мен азыр 5 сабак бар бир күндө. Ошол 5 парамда каждый парада жаңы кишилер. Мен то есть бир одногруппниктерим жок да. Ошол кайсы сабактын башында алмаштырып турат. Улам алмаштырып турат, Жакшы. Ошондой. Машина мурда Кыргызстанда айдачу элең, же айдачу эмес белең? Жок. Бир да жолу айдап көргөн эмессиң, Анткени аякта кереги жок да. Бияктан үйрөндүң, Бияктан эмеге бардыңбы? Жанагы дасак деп коет го, жанагы үйрөтүп турган мектепке. Атам эле үйрөтүп койду үйдөн эле. Үйдөн эле үйрөтүп койду. Жана Болотбайга айтып атпайбы, мияка келгенде доставкада иштейбиз деп. Кызым экөөбүз эле чыгып келген анан. Болотбайга коркчу да, чынбы? Кандай болот, эмне болуп кетет, кандай болуп кетет. Сен кичине англис тили бар турбайбы башында келгенде анан. Жакшы. Молодец, азаматсың. Көрдүңбү? Эжеңди көрдүңбү? Эжеңдин ата энесин сүйүнтүп, Болотбай экени, жеңенин сүйүнтүп, жакшы окууда окуп атат. Сен да ошентип бизди сүйүнтөсүңбү чоңойгондо? Мектеп жөнүндө кичине айтып коем англис тилинде. Айтып бергенде. Англис тилинде айтып берчи. So when we get to school, we hang up our backpacks, and then we go to also hang up our lunchbox. Is where we have like our lunch. That's why. Болду. От алып барды. Муну от алып барткан жеринен өчүрүш керек муну. Молодец. Эми кандай экен? Эже кандай экен? Жакшы экен? Сен жакшы кабыл алдың, Салимошка деп, жакшы кабыл алдың. Сен деген чалып турасыңбы эжеге? Телефон чалып турасыңбы? Анан биз эжени конокко чакырабыз, үйгө. Макулбу? Биздикине да келет, Кудай буйрса. Рахмат силерге дагы. Эмне деп айтасың? Бул жака келем деген балдарга, кыздарга кээ бирөө ата энеси да эметип атат да. Америкага барсак, балдарыбызга тарбия берсек, ошол жактан билимди кылсак, мыякта деген не деген университеттер бар, чынбы? Дүйнөнү титиреткен университеттер Америкада да. Ошол жактан окусакпы дейт. Биякта көп программалар бар мындай. Помогающие, бүт англисчени үйрөтөт, математикаң слабый болсо математиканы окутат. Бүт бекер после школы можешь
калып ошону окусам болот да. Бүт бар бекер, Бүт бар бекер. Условия жакшы экен да, э? Условия бүт бар. А силер деген 10-чы 11-чи класста окуп атканда китеп көтөргөн жоксуңар да. Китеп жок, бүт планшеттер. Ушунда Америкада ушундай экен да. Вообще китеп бербейт экен. Мына Салимушка дагы үйгө планшет көтөрүп келет. 3-класстан баштап берип баштады да. Только планшеттен окуйсуңар. Только планшетте. Жакшы, эми мектепте канча бала болсо, Америка боюнча канча школьник болсо, ар бирине планшет берет да. Кээ бир өлкөлөрдө китеп ала албай кыйналып. 12-чи класс бүтүп, ошол планшет менде калды. Калып калды, берип койду, как подарок. Бирок бул башкача планшет, э? Жок, меники эме Apple'дын. Apple'дын го? Жакшы. Сеники Apple'дыкы же Apple'дык эмеспи? Жок, кичинекей класстарга Башкача, думпуйган. Chromebook. Chromebook бу? Chromebook. Arabic second grade the iPad болду. iPad болду, экен. Жакшы. Не, англисче сүйлөйсүзбү же сүйлөбөйсүзбү? I can try. I can say just don't be scary. If you will try, you can get it. Жакшы. Коркпош керек. Эң негизгиси адамдын колунан баары келет, э? Аракет кылса эле, коркпош керек. Аракет кылса, бияктагы мектепте грин карт утуп келген балдар бар, кыздар бар, айылда жүрүп эле ата-энеси грин карт утуп келгендер бар. Даже Кыргызстанда толук кыдырбай бир эле областта жашап келгендер бар. Кээ бирөө Бишкекте төрөлүп Бишкекте жашагандар бар. Анан бул жактан эч кандай басым жок, бат эле үйрөнүп алат. Мына мектепте эме балдарды эме кылбайт экен, э? Басым жасап, бөлүп сөйлөбөйт экен, э? Эми өзүң эле мындай сүйлөшүп эметсең, сени эч ким нят толкнет да. Жакындар таптыңбы анча-мынча? Ооба бар досторум. Достор барбы, э? Подружкаларым. Подружкалар бар, Ооба э? бар. Чогуу кафетерияга барып, кофе чагалып, Да. чогуу сүйлөшүп. Обед бизде 1 саат болот. Ошол убакта барсам болот. Жакшы. Анда сиздерге абдан чоң рахмат. Мына байкебиз азыр мыякта бакылдашып отурабыз, тамак ичип атабыз. Салимушка, аябай чоң рахмат. Анан свободный микрофон. Свободный микрофон. Эмне кааласаң ошону айт. Үйдөгүлөргө салам айтасыңбы, туугандарга салам айтасыңбы, Бишкектеги классташ кыздар, балдарга айтасыңбы, ушул эмнени кааласаң өзүң? Ошол просто чоңоюп келаткан балдарга ставьте планку выше. Ошол көптү ойлонуп, көптү кааласаңар, ошолго жетесиңер. Жакшы. Уктуңуздар, анда мияка буралы. Биздин карындашыбыздын мамасы, биздин кудабыз деп койсок болобу, э? Ошол эми мен калуу тилек айтып коеюн баардыгыңарга. Баардыгыбыз аман эсен, ден соолукта бололу. Биздин жүрөгүбүз Кыргызстанда. Ар бир жаңылыкты, ар бир минут сайын угуп турабыз. Абдан сүйүнүп атабыз. Ошол Кыргызстаныбыз акырындык менен өнүгүп келатканына абдан кубанычтабыз. Бара ошол экономикасы күчтүү Америка сыяктуу биздин Кыргызстаныбыз дагы алга өнүгүп өсөт деген үмүттөбүз. Жакшы. Кызыңыздарды айтатам. Мияка келген мекендештердин көбү эле балдарга билим берели деп келет экен да. Үйүнөн титиреткен университеттер миякта деп анан силер деген кызыбыз үчүн деп мияка келип, кызыңарды университетке өткөрөм деп, ал $60,000 иштеп таап бериш керек деп атсаңар, силерди сүйүнтүп, бесплатно окуп атыптыр да, биз да сүйүнүп атабыз. Ошондой болду. Өзүнүн күчү менен жаңы келгенде эле 2 жыл мурун эле биздин кызыбыз бизди ээрчитип, банкка болобу, жанагы Verizon деген телеоператорлорго алып барып, бизди англисче сүйлөшүп, ошо сотрудниктер менен бизди абдан сүйүнткөн. Ошол убакта эле мен сыймыктангам кызым мененчи, ошо кызым ушунча англис тил билет экен деп. Анан атасына айтып, атасы да даярданып жүргөндө мен ошо 60,000 топтошубуз керек, кызыбызды окуталы деп даярданып атсак, анан бизди сүйүнтүп, өзүнүн күчү менен ушундай жакшы окууга өттү. Ал өзүнүн эмгеги. Анан ар бир жаштыктарга айтарым, ошол эмгектен келе окугула демекчимин. Ошол окуган адам жерде калбайт, билим жерге калтырбайт адамды. Жаштарыбыз ошол билимдин негизинде гана өнүгүп өсөт. Жакшы. Чоң рахмат. Силерге абдан чоң рахмат. Мындан ары да ой тилек максаттарыңар ишке аша берсин. Рахмат. Катышып турабыз, кийинки жолу биз силерди конокко чакыралы. Рахмат. Кичинекейлер, бизди куунтуп, эметип, сүйүнтүп, биздин кыздарыбыз бизди эле сиздерди сүйүнтпөй, Кыргызстанды сүйүнтүп, Кыргызстандын атагын алыска чыгарган инсандардан болсун. Жакшы, сиздерге чоң рахмат. Бүтүрөлү ошондон, жыйынтыктайлы. Макулбу? Көрсөтчү жана китебиңди көрсөтчү. Эжеңди кандай тарттың, кана көрсөтчү. Китебиңди алып койчу, кана. Каяка коюп койдуң китебиңди? Кат койдум. Могу китебиң, мына азыр эжесинин тартканын көрсөтөлү азыр, кана. Окшош турбу? Жана жакшылап туруп көрсөтчү.
Болот байкесин тартты, эжесин тартты, сестренкасын тартты. Кана жакшылап көрсөт, жакшылап көрсөт. Ой, копия эле турбайбы, копия. Чач. Ооба, чачын күдүрөй кылып туруп, сонун кылып тартты мына эжеси. Салимушка, молодец. Ар биринин атын жазып кой дедик мияка. Ар биринин атын жазып койсо болот. Болот байке, эже деп жазып койсо анан кийин көрөбүз. Кийинки эфирден жолукуча сак саламатта калыңыздар. Келе бериңиздер. Америка баарыңыздарды күтөт. Бутуңарга туруңуздар. Аракет кылсаңар берекет. Жакшылаңыздар. Достор, өзүңөр билесиңер да, кыргыздар деген эме да, карышкыр деп коебу, Баягы этти көп жеген эле карышкыр, андан кийин эле кыргыздар болуш керек. Мына азыр эт чыгып отурабыз, анан жанагы видеолордо Болот байкебиз азыраак сүйлөп калдыңар окшойт. Эркин микрофон, кабыл тилек. Не дейсем? Ушундай жакшылык болсун. Ар дайым тааныш болуп жүрөлү, иштерибиз ийгилик болсун. Кыргыз элиме аманчылык, элибизде тынчтык болсун, өнүгүү болсун. Ушундай эле жактап жолугуп жүрө берели. Жакшы, чоң рахмат. Ишиңиз жакшы, баары жакшы. Жакшы, баары жакшы болуш. Ой тилек, максаттарыңыздар ишке аша берсин. Сиздерге абдан чоң рахмат айтабыз. Кийинки жолу бизден болсун, эми силерди чакыралым. Мына Болот байке дасторкон кенен жайып, чучук казы картадан бери отурабыз. Жеңе. Не болуп калат? Болот байке десем, сизди эмне деп калат? Байке деп ыйлап койчу мен уялып. Экөөбүз тең эле экенбиз. Жок, эмне, баары бир. Мындай да, мектепте Куда деп кал, Мектепте окуганда 1 жаш аябай чоңур ойлойт, 8 класстын балдары 9ду көргөндө титиреп калчу элек го. Анан кийин уже возраст келгенде 5 жашпы, 10 жашпы, 15 жашпы дос болуп жүрбөй бакылдаш. Анан айырмасы 1 эле жаш экен да. 73 болот, сен 74. О, 74-түндө. Анан Болот байкеде жантан бери сүйлөп атсам аны айтып атпайбы? Жөн эле мындай эле куда деп айтып койду, Жок, макул, куда аны мякты деле куда дей бердим, Кудагый. Куда. Все. Мына куда менен кудагый. Жакшы, сиздерге абдан чоң рахмат, жакшылык менен кезип туралы. Ушундай достор, ушундай. Жакшы конок болуп атабыз. Алыста жүрөбүз, мекенден алыс. Силер Кыргызстанда, биз бул жакта аман эсен бололу.